балдарыңарга сууга сүзгөндү, ок атканды, анан ат мингенди үйрөткүлө дейт. Кудай буйрса. Кыргыз баласы кыргыз болуп төрөлүшү керек экен. Кыргыз болуп чоңоюшу керек экен. Айтайын дегеним, кайсыл эл кайсыл жаныбарды бакса, мүнөзү ошол жаныбарга окшош болот экен. Мисалы, кээ бир элдер бар, кой багат, пайгамбарлар, аалымдар, оолуялар кичинекейинен кой багып, анан койдой момун, эч кимге зыяны жок инсандар болушкан экен. Ал эми кээ бир элдер бар, чочко бала, кайын атасы делбей, келини дебей аралашып, баягы уят сыйыт кайрымсыз жашай беришет. Чочко эч качан урга ачысын кызганбайт экен. Курсагы ачып кетсе, өзүнүн баласын деле жеп кое берет экен. Ошон үчүн ал кайрымсыз болсо керек да. Ал эми кыргыздар жылкы багат экенбиз. Жылкы бул кызганчаак жаныбар экен. Анан жылкынын дагы бир мүнөзү, өзү арык кезде шалпыйып жүрүп, семирген кезде жанына торсук байлатпай отуруп калат эмеспи? Дал ошо сыяктуу биз да кээде өзүбүз жүдөгөн кезде дүйнөнүн булуң бурчуна барып иштейбиз дагы. Кичине депутат же чоң болуп, же бир колубузга кызмат тийип, же бир байлык тийип калса, айланабызга киши жолотпой калат экенбиз. Мейли, ал кемчиликти эске албаганда, жылкынын бир жакшы мүнөзү бул кызганчаак жаныбар экен. Кызганбагандар бейишке кирбейт деген хадис бар. Кызгануу дегенде бир гана аялын эмес, ыйык нерселерди кызгануу. Мисалы, элиңди кызган, жериңди кызган, тилиңди кызган, диниңди кызган. А эмне үчүн Кыргызстанда кыргыздар Кытайларга жалданып иштешибиз керек? Өзүбүздүн өлкөдө өзүбүз тың жашабайлыбы? Кызганалы. Кызгануудан улам патриоттор пайда болот. Патриоттордон барып баатырлар пайда болот экен. Бир учурларда Энесай доорундабы биз уйгур эли менен чоң согуш болуп Кыргыз ортосунда. Ошондо уйгурлар тарыхта жазат, биз кыргызды таруудай чачып, тооктой тердик деп. Бул деген сөз кыргызды тукум курут кылдык деген сөз. Андан кийин 20 жыл, 40 жыл тынбай согушуп отуруп, урушуп отуруп, кайра биз уйгур мамлекетин тыптыйпыл жокко айландырган экен кыргыздар. Ошондон берки карап олтурсак, жеңилди деген уйгурдун саны ошо күндө 30 миллионго жакын. А жеңди деген кыргыздын саны 6 миллион. Кандай чабып кетти? Эми Хакас, тывалыктар, ошо сыяктуу көптөгөн элдер кыргыз болушу мүмкүн. Эми ал башка сөз. Айтайын дегеним, 6 миллион кыргыз мамлекеттүүлүгүн сактап, жерин, желегин, гербин сактап ушул эгемендик күнгө жетти. Бул эмнеден улам? Себеби биздин ата-бабаларыбыз жылкы багып, жылкы минип, жылкы мүнөз кызганчаак болушкан. Эр токумдай жер үчүн найзанын учуна, кылычтын мизине өздөрүнүн жанын байлап салып согушкан. Жаралуу арстандай болуп, жарадар болуп жаткан кезде Жаңыл мырза кыз Сайкалга окшогон кыздары кошо чыгып согушкан. Тыштан душман каптап келген кезде алы жетпей баратса тоого чыга качып, түнкүсүн келип бейкапар жаткан колго кол салып, жоону талкалап, кайра тоого чыга качып, алыстан чарчап келген душмандын колу тоого жете алган эмес экен. Мындайды кыргызча ит уруш деп койчу экен. Ит урушка салып олтуруп, акыры душманды жеңип, ушул алакандай мекенди бизге
мураска калтырган эл экен ата бабаларыбыз. Балким мекенибиздин гүлдөрү эмне үчүн кыпкызыл болуп гүлдөйт? Анткени ата бабаларыбыздын мекен жер үчүн коргоп курман болгон баатырларыбыздын каны менен суугарылган чыгар. Ошон үчүн кызыл болуп гүлдөйт чыгар. Биздиге ата бабаларыбыздын калтырып кеткен ар бир тоо ташы ыйык. Анткени биз көрө албаган жет атабызды алар көрүшкөн. Алар жет атабыздын ушул мекен жер үчүн согушкан согуштарына күбө болушкан. Демек, биз дагы жылкы мүнөз бололу. Жылкы мүнөз болуп мекенибизди сүйөлү, кайтаралы. Ата бабаларыбыздын сөөгү жаткан ыйык жерибизди ар кимге тепсетпейли. Азыр мурдагыдай кылыч менен чабыша турган заман жок. Акыл менен, билим менен, саясат менен башкалардан жогору турган эл бололу. Кудай таалам берсин баарыбызга мекенибиздин биримдиги үчүн, ынтымак үчүн, кайсы бир саясатчылардын артынан ээрчип аларга добуш алып берүү үчүн бири-бирибиз менен бөлүнүшпөй, биримдикте жашоону Кудай таалам насип кылсын. Эки адам бири-бири менен жакын эле турушат, жай сүйлөшсө деле угушат, бирок таарынышып кеткенде неге кыйкырышып урушат дейт. Анткени алар жүрөктөрү жакын болгону менен, өздөрү жакын болгону менен жүрөктөрү алыстап, көңүлдөрү алыстап кетет экен. Анан жүрөктөн жүрөккө узуш үчүн алар кыйкырышып сүйлөшөт экен. Ал эми жүрөгү жакын адамдар бирин-бири сөз менен эмес, керек болсо көз менен эле түшүнүшүп, бири-бирин сезише алат. Демек, жалгыз жаткан тегирмендин чоң парасы, жалгыз жаткан тегирмендин парасы жалгыз жатса бул кайгы, жалгыз жаткан ошол таш жалпай талбайт куурайды. Эки таш эгер бириксе талкан кылат буудайды. Тогуз доолгу беп-бекем, жалгыз доолгу сынбайбы? Ыңкылап ырын ырдабай, андыктан ынтымак ырын ырдайлы. Дегендей, мамлекетибизде, эли жерибизде ынтымак болсун, жигиттерибиз эр жүрөк болсун, балдарыңарды атка мингенге үйрөткүлө. Себеби атка өңөрүү аркылуу артынан кучактаган атанын мээрими балага өтөт экен. Бир. Экинчиден, бала алдын караса аттан коркот. Анан аркасында атага таянат экен. Кийин турмушта дагы кандай ишти баштаарда биринчи атасына таянып, атасынан акыл кеңеш сурай турган, атадан ашып астыга кетпей турган бала болуп чоңоет. Үчүнчүдөн, ат чалынса мен да жыгылам, ат жыгылбаса мен да жыгылбаймын деп балада орусча айтканда боевой дух пайда болот экен. Ошон үчүн келгиле кыргыздарым, ат жалында төрөлгөнбүз, ат жалында өбөктөп өлгөнбүз, ат жалында шамалдай ойногон Азиянын арстандары деп аталган элбиз. Демек, атка минерлерибиз дагы ээрге түз отуруп, келечекти түз көрүп, мамлекетимдин өнүгүшүнө чоң салымдарын кошсун. Биз аларга жардамчы болуп берели. Кыйшык кеткен жерлери болсо, оңдоп, туура иши болсо, колдоп берели. Мекенимде тынччылык болсун. Не дейбиз? Башка. Эми силердикин окугандарын окуп жетишип атам. Бир жагынан сүйлөп жетишип атам. Кээ бирөөлөргө жооп бере албай калсам, капа болбоңуздар. Аттын тизгини менен да элекмин. Ат үстү солкулдатып жакшы окуп турбайт экен.